Кыргызстандагы медиа рынок боюнча иликтөөнү Envector консалтинг компаниясы жүргүзгөн. Анда сурамжылоолордун негизинде 30 каналдын ичинен Ынтымак телеканалы 12-орунга чыккан. Ал эми Ынтымак радиосу 20 станциянын ичинен 14-көрсөткүчтө. Envector агенттиги ушундай иликтөөнү 2011-жылдан бери жүргүзүп келет. Негизи Ынтымак жанагы бир ордунда турбаган, дайыма жаңыланууну издеген заманбап мультимедиалык платформа, мультимедиалык холдинг деп коебуз. Анан телевидение жатында дагы көрөрмандарыбыз билет. Дайыма жыл сайын жаңы берүүлөр, жаңылануу сөзсүз түрдө биздин эфирдик сеткабызда каралган. Ушул жалпы команданын, ушул жаштардан турган команданын жапатырмак иштеген айынан мен оюмча ушул жергиликтүү каналдар арасында 1-орунга чыгып отурабыз. Ынтымак жергиликтүү телерадио компаниялардын ичинен быйылкы жылы 1-орунга чыкты. Ошентип 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча аймактагы алдыңкы телеканалдардын бири болду. Телекомпания түптөлгөндөн бери эле Envectorдун иликтөөсүндө алдыңкы көрсөткүчтөн түшпөй келет. 2015-жылдагы сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Ынтымак телеканалы алдыңкы 10-дуктун катарына кирген болчу. Былтыр болсо жергиликтүү каналдардын арасында 5-орунда болуп келген. Ошондуктан бул сурамжылоодо биз макул эместигибизди ошо билдирип атабыз. Анткени жогоруда айткандай эле биздин элдин арасындагы өзүбүздүн рейтингибиз бар. Эми келечекте ал рейтинг менен эле биз чектелип калбайбыз. Биз буюрса будан дагы көтөрөбүз. Жакшы пиктерди багындырып, ошол пикти кармап калганга болгон күчүбүздү аракет кылабыз. Мындан сырткары быйыл президенттик шайлоону бейтарап чагылдыруу боюнча да Ынтымак мыкты деп табылган. Иликтөөнү эл аралык өнүгүү медиа борбору коомдук фонду жүргүзгөн. Көзөмөлдөө иштери 11 күнгө уланып, жалпы 70 гезит, 11 телеканал, 9 сайттагы үгүт иштерин карап чыгышкан. Жыйынтыгында шайлоодогу материалдарды так, туура сактоо боюнча Ынтымак медиа групп мыкты деп табылды. Ынтымак телекомпаниясынын борбордук кеңсеси Ош жергесинде жайгашкандыктан ал жерге абдан керектүү нерсе. Ал жерде мен билгенден өзбек тилинде, кыргыз тилинде, орус тилинде, 3 тилде чыгарышат. Бардык өздөрүнүн чыгармаларын, теле берүү, радио уктуруулардын бардыгын. Мен ойлойм бул өзүнө өзү дал келе турган жакшы ат деп ойлойм да, себеп дегенде эл арасында сөз бар го, кандай атасаң ошондой кетет деп. Ынтымак 2012-жылы 29-ноябрда радио катары түптөлгөн. 1 жылдан кийин телеканал ишин баштаган. Учурда Ынтымак түштүк аймагын өз көрсөтүүлөрү менен камтыйт. Мындан сырткары Ынтымак чекит KG интернет сайтыда иштеп келет. Конвергенттүү редакция аталган Ынтымак быйыл 5 жылдыгын белгиледи. Элге маалыматты туура, так чагылдыруу боюнча өз көрүүчүлөрү менен кошо угарман, окурмандарын тапкан.